Мухаммедели Артыков жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында алтын сертификатка ээ болуп калууну күтпөгөн. Болгону жогорку бал алууну көздөп, ага тынымсыз даярдык көргөн. Жыйынтык каалагандан да мыкты болду. Негизги тесттен эле 221 бал алып, өлкө боюнча 55 мыкты окуучунун катарын толуктады. Ага байланыштуу каалаган жогорку окуу жайды тандап, болочоктогу кесибин да элестетип койгон. На общереспубликанском тестировании. Мен жалпы республикалык тестирлөөдөн 221 бал алдым. Кыргызстан боюнча мыкты 50 баланын катарына келем деп ойлогон эмес элем. 200 бал алсам болот эле деп жаткамын. Эми алтын сертификат алып отурам. Буйруса Кыргыз Орус Славян университетинде программист кесибине тапшырууну максаттап жатам. Өзгөчө сертификатка быйыл Ош шаары боюнча 2 гана окуучу татыктуу болушту. Бул былтыркыга салыштырмалуу аз. Кошумча былтыркыдай президенттин колунан сыйлык алган окуучулар дагы чыккан жок. Өткөн окуу жылында өзгөчө сертификатка ээ болгондор 3 болгон. 3 окуучубуз өзгөчө сертификатка ээ болгон. 4 окуучубуз президенттин мактоо баракчасына, анан президенттин 10 000 сом акчалай сыйлыктарына татыктуу болушкан эле. Быйыл эмнегедир окуучуларыбызда өзгөчө сертификатка ээ болгондор болду. Экөө бирөө Себат лицейинин окуучусу, бирөө Рудаки мектебинин окуучусу. Түштүк борбор боюнча 2587 жалпы бүтүрүүчүлөрдүн 2267си жалпы республикалык тестирлөөнү тапшырды. Бул көрсөткүч былтыркыга караганда бир топко жогору. Бирок мыкты бал алгандардын санынын аз болуп калып жатканы суроолордун көбүн эсе логикалык деңгээлде түзүлгөндүгүндө экендигин адистер белгилешүүдө. Ага карабай өз жоопторунун адилеттүү экенине ишенбегендер кайрадан кайрылса дагы болот. Анан ошондой ата-энелер, ошондой окуучулар болду. Менин балам жакшы окуйт эле, олимпиадаларга катышып жүргөн эле. Чото 104, 105, 110го чейин болбой калды, биз апелляция кылабыз дешип, мындай эми бала экен да. Эми апелляция кылса болот. Ал Бишкектен ошо Тыныстана көчөсүндө жайгашкан, ошо барып көрүңүздөр деп жөнөтүп атабыз. Жогорку бал алгандардын саны Ош шаарында аз болгону менен жалпы өлкөнү алганда тестирлөөнүн орточо балы быйыл көтөрүлдү. Ал эми окуу жайга тапшыруу үчүн коюлган болсо бал негизги тесттен 110 бойдон калса, кошумча биология, химия, англис тилдери боюнча 60 бал болсо балы болуп эсептелинүүдө. 110 балдан ашык алгандар 26 000 тегерегинде экен. Катышкандардын 55%-ы жакын. Орточо бал 117 тегерегинде экен. Былтыр 115 болгон. Мына кичинекей 100 бар, 100 бар. Ал Бишкектен эң көбү Бишкектен. Анан региондордон бар 55 киши болуптур. 219 балдан жогору болгон, 236 чейин. Орто билим берүү жайларын ийгиликтүү аяктаган же кызыл аттестат алган окуучуларга жылдагыдан айырмаланып быйыл кошумча 20 балл берилбейт. Андан сырткары мамлекеттик гранттык орундардын кайсы окуу жайга канчадан бөлүнгөнү аныкталып, жоошторго илинди. 10-июлдан тартып бүтүрүүчүлөр өздөрүнүн балына жана каалоосуна жараша окуу жайларды тандоого мүмкүнчүлүк алышат. Гүлмайрам Рахманбердиева, Тайыр Аматжан уулу, Ош Пирим жаңылыктары.